Элестеткиле 1999-жылы Кыргызстанда 3000 эле интернет колдонуучу болгон. Интернеттен өнүгүшүнө ошол убакта инфраструктуранын жетишсиздиги жана интернеттен баасынын кымбаттыгы тоскоол болгон. 2005-жылдан кийин интернетти колдонгон адамдардын саны 263 000 адамга жеткен. 2006-жылы Кыргызстандын телекоммуникациялык базарында мега уюлдук байланыш оператору түзүлөт. Ал эми 2016-жылы 4G технологиясын толук ишке киргизет. Мына ушул учурдан баштап Кыргызстанда ылдамдыгы жогору жана сапаттуу интернет пайда болгон. Өлкөдө коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу эң арзан интернет болгондуктан да интернет колдонуучулардын саны кескин өскөн. 2024-жылдын январь айына карата Кыргызстанда 5 миллиондон ашуун интернет колдонуучу катталган. Бул калктын дээрлик 80%. Ал эми 3 миллионго жакын кыргызстандык социалдык тармакты активдүү колдонот. Эми бул таң калыштуу деле болбой калбадыбы? Интернет адамдын жашоосунун бир бөлүгү болуп калды. Себеби санариптоордун келиши менен интернет адамдын жашоосун бир топ жеңилдетти, бирок аны менен катар эле адамдарга жаңы чакырыктарды таштады. Мисалы, мурда жылдыз болуш үчүн КТРКга чыгып, Суперинфого маек бериш керек эле. Азыр интернет бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк түздү. Колуңда телефонуң менен интернетиң болсо эле дүйнөгө тааныла алса болот. Орто эсеп менен ар бир адам күнүнө 2,5 саатын интернетте өткөрөт. Мындайча айтканда, жок эле дегенде бүгүн эмне болду деп Instagram, Facebook, TikTok же YouTube'га кирип жаңылыктарга назар салат. Кээ бирөөлөр жөн эле интернетте отурбай онлайн бизнес кылып акча таап жатышат. Үйдөн чыкпай эле соода кылып жаткандар арабызда көп. Албетте интернет мамлекеттик кызматтарды пайдаланууну дагы кыйла жеңилдетти. Мисалы, мурда айыл өкмөттөн ошол жакта жашайт деген маалыматты алыш үчүн атайын айылга барып ошону алыш керек эле. Азыр болсо түндүк тиркемеси аркылуу жүздөгөн мамлекеттик кызматтар жеткиликтүү болуп калды. Салыктан канча карызың бар, канча айып пулуң бар, заматта эле биле аласың. Интернеттен өнүгүшү менен өз алдынча билим алуу дагы башка деңгээлге чыкты. Азыр Европанын престиждүү университеттеринен онлайн окуп деле диплом алсаң болот. Онлайн жумуш андан дагы өнүктү. Мисалы, IT тармагында иштегендер дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, ошол жакта отуруп алып эле ири компаниялар менен кызматташып иштеп жатышат. Интернет албетте жаңы чакырыктарды дагы пайда кылды. Маселен, мурда адамдар көбүрөөк бетме-бет жолугуп турса, кийинки учурда онлайн баарлашып калышты. Арабызда жаңы тааныштарды интернеттен күтүп жашагандар дагы бар. Ошол эле учурда интернетте башканын жашоосу менен өзүнүн жашоосун салыштырып, айрым шоу-бизнес өкүлдөрүнүн, ишкерлердин же блогерлердин жашоосун идеалдаштырып, депрессия болгондор дагы бар. Болбосо ошол эле блогерлер статистика үчүн жашоосунун бактылуу учурларын гана көрсөтүп, жашоосундагы кыйынчылыктарын аудиториясынан жашырып коюшу мүмкүн. Интернеттин өнүгүшү менен интернет шылуундары дагы көбөйдү. Айрыкча акыркы 2 жылда Кыргызстанда алдамчылыктын ондогон схемасы пайда болуп, миңдеген адам анын курмандыгы болду. Мындайда эми ар бир адам сынчыл ой жүгүртүп, санарип коопсуздугун ойлошу керек болуп калды. Жеке маалымат деген эмне экенин, эмне үчүн банк эсебин же паспорттагы маалыматтарын башка бирөөгө бербеш керектигин ар бир адам билиши керек. Жада калса, тааныбаган адам чалса же жазса, ага дагы жооп берердин алдында тааныбаган адам жиберген шилтемени ачаардан алдын ойлонуш керек болуп калды. Азыр шылуундар мисалы Индияда туруп деле кыргызстандыктардын башын айлантып, акчасын алдап кете алат. Ошондуктан интернетти пайдаланууда сактык керек болуп калды. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек: интернет эч качан ушу менен жок болбойт. Тескерисинче өнүгө берет. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн кандай пайдаланабыз, ал өзүбүздөн көз каранды. Мисалы, өткөн жылдын аягында Кыргызстандын эң алыскы аймактарынын бири Зардалыга мега мамлекеттик уюлдук байланыш оператору 4G орнотту. Зардалынын эли үчүн бул абдан кубанычтуу жана тарыхый окуя болду. Себеби бул айылда эч качан мобилдик байланыш болгон эмес. Андан сырткары мега өлкөнүн эң суук жери Аксай өрөөнүндө дагы базалык станция орнотту. Бул туризмди өнүктүрүү үчүн жакшы жышан болду. Себеби Аксайга альпинисттер жана велотуризм сүйүүчүлөр көп келишет. Мега абоненттерин сапаттуу уюлдук байланыш жана интернет менен камсыз кылууда. Сиз интернетте канча убакыт отурасыз жана эмне үчүн? Интернет жашооңузду канчалык өзгөрттү? Пикир калтырыңыз. Ал эми бул видеону болсо ушул эле суроонун айланасында ой жүгүртсүн деген досуңузга жибериңиз.